Жана бүгүнкү эфирдин алкагында маекибизди баштайбыз. Сүрөтүң гана гүлдүн жегин бойлогон, ар бир мүнөт мени сүйүп, мени ойлогон. Сүрөтүң гана толкун менен ойногон, күлкүң гана шыңгыр булак, мен сүйүп тойбогон, мен сүйүп тойбогон. Ошентип мен уктап койгоном, мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм, кете албай жүрөм. Мен сени келет деп жүрөм, ыра көрбөй сени башкага, кыя албай сени башкага. Мен сени сагынып күтүп жүрөм. Көздөрүң гана көктөм жаздай жайнаган, жүрөк буйлап бир караштан сезим кайнаган. Сөздөрүң гана мени жипсиз байлаган, балыкчынын шамалындай жүзүм маймаган, эй жүзүм маймаган, мени жипсиз байлаган. Мен сени сүйөм, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм, мен кете албай жүрөм. Мен сени келет деп жүрөм, ыра көрбөй сени башкага, кыя албай сени башкага. Мен сени сагынып күтүп жүрөм. Men seni sүйөm, мен дагы эле сени сүйөм. Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм, кете албай жүрөм. Мен сени келет деп жүрөм, ыра көрбөй сени башкага, кыя албай сени башкага. Мен сени сагынып күтүп жүрөм, мен сени сагынып күтүп жүрөм. Сагынуу сезими жүрөктү кыйнады деген менен кимдир бирөө үчүн адамдын канчалык баалуу экенин билдирет. Биздин болсо бүгүн иммунитет уктуруусунда дагы да болсо сонун пайдалуу темалардын бирин алып чыгабыз. Негизи байкасаңыздар, баягы адам өзүгө өтүн тарттырып, анализдерди тапшырганда, балки мен туура эмес айтып атам, көбүнчө холестериндин көп экен, түшүр деген сөздү угабыз го. Анан биз үчүн холестерин мындай душман сыяктуу сезилип калат. Чын эле холестерин эмнеси менен коркунучтуу, эмнеси менен пайдалуу, мына бул жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Төрүмдө болсо коногум бар. Бүгүнкү биздин эфирдин коногу жүрөк хирургиясы жана орган алмаштыруу илимий изилдөө институтунда рентген хирургия бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келген кардиохирург Турдубаев Абай Кубанычбекович. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Жакшы жетип алдыңыз. Рахмат. Пробкалар менен. Көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Абай мырза, келиңиз анда өзүңүздүн жумушуңуздагы бир аз маалымат, жалпы өзүңүз жөнүндө бир аз маалымат айтып, биздин угармандарыбыз менен амандашып алыңыз, анан эфирди баштайлы. Рахмат чоң. Негизи мен 2018-жылы Москвадан ординатура аспирантураны бүтүп Кыргызстанга кайткам. 2018 2018. Ушул 6 жылдан бери ушул Кыргызстанда, ушул бир жерде башкы кардиохирургия мекемесинде иштеп, 2019-жылдан баштап ушул бөлүм башчысы болуп иштеп келем. Өзүм
Ош жергесинен болом. Медакадемияны Бишкектен бүткөнмүн. Андан соң ушул ординатура аспирантурага Москвага тапшыргам. Кыскача айтсак, ушундай 2 балам бар. Кадимкидей ар бир кыздын үй бүлөсүндөй эле. Түйшүгүн баары өзүңдүн деп коюңуз. Абай мырза, эмне себептен кардиохирургияны тандадыңыз? Чынында айтканда, так бир ушул себеп деп айта албайм, бирок эң алгачкы бирилери бул Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси. Адамдын денесинде бир булчуң бар. Эгер ушул муштумдай, сол муштумдай, эгер ал сак болсо баары сак болот, көңүл бургула ал жүрөк деген. Ошол хадистерден бири эң алгачкысы мага таасир берген деп ойлойм. Ошол себептен ушул жүрөк эч качан токтобойт, моторго окшоп иштеген себеби абдан кызыкканмын. Ошол кызыгуу ушул азыркы күндө ушул профессияма айланган да. Кесибиңиздин оор жагы сиз үчүн мындай жагымсыз, оор болгон учуру кайсы учур? Эң оор жагын айта турган болсок, бул чынында айта турган болсок, эгер пациентке операция жасаш керек деген сөздөр. Анткени дал ошол учурда ар түрдүү бейтаптардын көз карашы жана ошол убакта болгон аң сезими дароо өзгөргөнүн көздөн байкаса болот. Эң оор деп ошону айта деп ойлойм. Андан дагы экинчиси бул эгерде операция ойдогудай болбой, анан Аллах субхана таала бизге жана бейтапка сыноо берип кайтыш болуп калган бейтаптарыбыз болгон учурда ошол туугандарына айтуу эң оор. Ошол эки нерсе деп ойлойм. Кубанычтуу жагычы? Эң кубанычтуу жагы ушул ординатуранда сезгемин. Бул өзүнчө мындай наркотик десек болот. Буну өзүм сноубордко барам, ар түрдүү машыгууларды жасайм, өтө көп активдүү жашоо өткөзөм. Бирок бул наркотикти эч жерден тапкан эмесмин. Операция ийгиликтүү бүткөндө же ошол учурда же эртесиби жаран көзү менен карап рахмат деген. Ошол учурда башкача сезимдер болот жүрөктө. Өтө башкача. Мен ушу аябай таң калдым да. Дарыгерлердин мен көп иштешем го. Бул саламаттык сактоо министрлиги РЦОС менен кайсы жерге барбайын, дарыгерлер көп айтат да, мага ошол пациенттин рахмат дегени депчи, анан деп. Ага чейин адамдар ар кандай айтып өткөн, анан көп иштешкен соң мен да айтам да, дайыма жок, дарыгерлерге акча керек, мындай деп айтпагыла, бул жаңылыштык. Алар эмнеге иштеп атканын силер билбегенден антип бычпагыла деп аябай болушуп калам да. Анысы кандай абдан сонун 6 жылдык өзүңүздүн ошол кесибиңизди аркалап иштеп келе жатканыңызда кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз? Бизде бул кардиология бөлүмүндө негизи эле ушул саламаттык сактоо жаатында эмнени өзгөртмөк элеңиз, эгер сизге мына Абай сага бийлик десе? Өтө оор суроо, анткени ар бир мындай ситуацияда десек, эки жактуу кыйынчылыктар болот. Мисалы, бизде финансылык жактан да кыйынчылык бар, бирок ушул жарандардын билгиси аз болгондук кыйынчылык дагы бар да. Кандайдыр бир жаранды албаңыз, көчөдөнбү же ушул бизге кайрылганбы, акыркы кайсы китепти качан окудум десеңиз, мектепте же университетте окуган болот да. Художественный китеп болобу, эч айырмасы жок, же кандайдыр бир ушул кесип боюнча китеп болобу. Негизи бизде ушул билим алуу, китеп окуу, азыркы учурда дагы өзүңүздөр билесиз, телефон бар, баарын телефондон карап алышат, бат маалымат ушул TikTok, Instagram деген жерден эле үстү билимдерди алып болду. Ошол себептен кругозор дагы өнүгүшү кыйын болгон үчүн көп нерселерди бейтаптарга түшүндүрүү дагы кыйын. Түшүндүрүп кагазга жазып берген күндө деле эртеси күнү анализ тапшырып же дагы текшерүүгө келгенде карап окуп койгон дагы болбойт да. Ошол себептен ошондой кыйынчылыктар менен каршылашабыз. Экинчиси бул ушул албетте финансалоо каражат төлөнүү жагы да. Негизи эгер кыска жана батыраак жолду карай турган болсок, мен ойлойм Кыргызстанга ушул эми Европа, Америка колдонгон страховой системасы керек деп ойлойм. Анткени ар бир жараныбыз иштейт. Жакшыбы, жаманбы, албетте өйдө ылдый окуялар дагы болот. Бирок көбү ушул платный страховой системага кирсе, өз ден соолугуна дагы каражаттарды топтоп, анан келечекте каржы алат деп ойлойм. Эгер кыска чечимди карай турган болсок. Абдан сонун. Чоң рахмат. Бүгүнкү эфирге келип бергениңиз үчүн рахмат. Кечикпей, убагынан эрте келип бергениңиз үчүн, анан макул болгонуңуз үчүн, биздин ошол бүгүнкү теманы ачып бергенге рахмат. 2 жума издедим.
сөздүн ачыгы кыргыз тилдүү дал ушул темада айтып бере алган адис табыш аябай кыйын болду, анан сизде келет дегенде кубандым. Холестерин деп алдым, жакшы жана жаман холестерин деп койдум, жалпы баягы элге түшүнүктүү болуш үчүнчү. Чындыгында биз жогоруда айткандай кайсы бир анализ тапшырганда, өтүбүздү тарттырганда холестерин көп экен түшүр дейт го. Анан бизде эле дароо мындай түшүнүк калат да, бул демек жаман экен депчи. А негизи эле холестерин бизге кандай роль ойнойт, эмнеси менен пайдалуу, холестерин деги эле эмне, келиңиз ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Рахмат Айнур айым, сиз дагы бизди чакырып конок кылганыңызга рахмат. Негизи бизде ушул угурмандарыбыз жолдо кетип атат, үйдө угуп атат, ошол себептен түшүнүктүү болуу үчүн жалпак тил менен айта турган болсок, бул өзгөчө органикалык бир соединение, вещество деп коет. Негиз бунун максаты эң көп жерде колдонгон бул ушул ар бир бизде денебиз клеткадан турат. Ушул клетканын мембранасына ушул холестерин өтө керектүү бир органический бизде соединение. Холестериндин 80%, эми орточо айтсак, так эмес, 70-80% ушул бизде боордо образование болот да. Анан сиз жакшы айтып кеттиңиз, ушул жакшы жаман деп бөлсөк болот негизичи, адамга дагы түшүнүктүү болсун деп. Холестериндин 5 түр фракциялары болот да, разновидностун көрүшөт негизи. И эгерде элге түшүнүктүү болуш үчүн көбүнчө экөө-үчөөнө көңүл бурабыз. Ушул липопротеин высокой плотности деп коет, өтө бийик плотность менен липопротеинда, низкая и очень низкая деп коет. Ушул высокийди жакшы деп койсок болот, низкийди жаман деп койсок болот. Анан деги эле эгерде элге кызыктуу түшүнүктүү болсун десек, ушул биз жеген мөмө жемиштер, азык түлүктөргө карап туруп деле ошол холестерин каерде кандай бар экен аны деле карасак болот. Анткени жанагы 20-30% биз жеген азык түлүк ушул тамак ашыбызда болот да. Анан деги эле билесиз, ар бир кыргыз той кылганда же тууган күнүнө чакырсын, же кандайдыр бир жакшылык болсун, кой соет, жылкы соет, эми ушундай той өткөзөт, же кандай жакшылык болсун, конок келсе баш тартат, ар түрдүү чучук, казык арта деген нерсе бар. Ушул эттүүлөрдө, эттүү нерселерде көбүнчө бизге жаман, зыян болгон холестерин болот да. Ошол себептен кайсы бир кыргыз жаранын алба узисин кыл, ошол жүрөктүнбү же кан тамыр, сразу дароо эле атеросклероз деген диагноз жазып беришет. И айтат, сдайте анализ на холестерин дейт. Ошондуктан ушул биз азыр айткан жакшы же холестерин, липопротеин высокой плотности, кээ бир ар түрдүү лабораториялар бар, ар түрдүү анализдер болот. HDL деп коюшат, high density lipoproteins депчи. Ошол HDL'де көңүл бурабыз. Анткени ошол высокий, жакшы болгон холестерин, анын пайдасы өтө маанилүү. Ал даже ошол низкийди кан тамырдан болгон тазалап чыгат да. То есть Алла Таала ушунчалык биздин организмди уникалдуу жаратат. Эң мындай айтса, эң алгачкы инженер десек болот. Ушуну дагы ойлоп тапкан да. Өз-өзүн дагы тазалайт да биздин организм. Ошол себептен биз ушул 60, 70, 80, 90 жыл жашайбыз. Бирок бул высокий липопротеин высокой плотности биз билген жанагы эле ошол авокадо, брокколи деген баягы клетчатка, огурцы, помидоры дейбиз го, бадыраң, помидорлор ушул көбүнчө жашылчаларда болот да, ошол нерселерчи. А уже эт, чучук, колбаса деген нерселерде, же биз жакшы көргөн пирожный, азыр круассан дегендер билесиз го, кофе менен ар түрдүү даамдуулар модага кирген, же мындай каймак кошулган тамактар, ошолордон же азайткан аракет кылыш керек, же экөөнүн балансын тапкан аракет кылыш керек да. Анткени аларда уже бизге жаман болгон холестериндер содержаться этет да. Демек биздин жеген тамагыбыздан кайсы холестеринди көбөйтөбүз, Туура эле. Ошондон. Да. Биз кайсыны көбүрөөк жесек, ошол биздин денебизге көбүрөөк келет. Ошого карата дагы кан тамырларыбыз, жүрөктүн кан тамыры болобу, дененин кан тамыры болобу, ошого карата алар дагы толот. Кадимкидей жалпак тил менен айтсак, ушул канализация турбалары толгондой эле дубалдары 50 жылда бир же 30 жылда бир ушул турбаларды алмаштырыш керек. Бирок биз кан тамырларды тилекке каршы алмаштыра албайбыз. Ошол себептен толуп баштайт кан тамырлар. Ошо холестерин, зыяндуу холестерин көп болгон учурда биздин организм кандай запка чегет? Эң негизги болуп
ушул менин дагы кесибим ушуга тыгыз байланыштуу. Азыр айткандай биз УЗИ кылганда көбүнчө биздин бейтаптар каерден билет, кээ бирде ушул жүрөгү ооруп калгандабы же тынчын алып баштагандабы же ушул бирөө тууганын көрсөтүп атты, анан өзү дагы УЗИ кылып коеюн деп туруп УЗИ кылат, анан сөзсүз ушул атеросклероз деп чыгарып коет, анан суроо сурап баштайт, бул эмне? Анан ошол УЗИ врач көбүнчө айтып коет, кардиологко барсаңыз айтат. Анан кардиолог ушул холестеринди тапшыртат. Жүрөк, биздин жүрөк токтобой күн сайын, минута сайын, секунда сайын иштеген үчүн жүрөктүн кан тамыры эң көп кан жүгүртөт. Ошол себептен кан каерде көбүрөөк жүгүрсө, ушул зыян болгон холестерин ошол дубалдарда топтолуп баштайт. Ошол себептен жүрөк кан тамырлары, ушул аорта кан тамырлары көбүнчө жабыркайт да. Түзмө-түз ошол, анткени кан ошол жерден агат да көп. Ошол кан тамыр дубалдарында топтолуп баштайт. Топтолуп кан тамырга тоскоолдук келтире баштайт да. Ошол кайсы жерде болбосун кан тамырда тоскоолдук келтире баштаганда биздин денебиз, ушул жүрөк болсо жүрөк, бут болсо бут, аорта ушул денедеги болгон кан тамыр болсо, ошол түзмө-түз зыянын көрөт да. Анткени жетиштүү кан барбай калат ошол жерге. Өт менен байланышы барбы? Анткени ушул мен көп угам да, өтүмдү тапшыртсам холестерин көп деди, диетага отур деди дегендердичи. Туура эле айтасыз. Эми түзмө-түз байланышы болбойт, бирок өт менен байланышы бар. Себеби өт негизи бордун, кандайча айтсам, бор системасына түзмө-түз караштуу болгон үчүн өттөн бизде ферменттер чыгат. Ушул общий ушул өт менен бордун протогу болот, ашказанга чыгуучу. Ошол жерден бизде ферменттер чыгат. Ошол себептен кээ бир биздин бейтаптарда билсеңиздер керек, өттөрүн алдырат же таш болот. Ошол бул себептери көп, бирок ушул боордо холестерин 80% трансформация болуп туруп денеге кеткен үчүн өт менен түзмө-түз байланышы болбосо деле, бирок ушул биохимикалык процесс жагынан байланышы болот. Мен негедир ойлогом да, ошо холестерин көп болгондуктан анан өт жабыркап ушундай таш пайда болот окшойт депчи. Анткени көп угуп жана жогоруда айткандай атамдын, апамдын өтүн алдырды, анан холестериниңер аябай көп экен, срочно диетага отургула дегенде апей деп. Чоң рахмат. Угармандарыбызга кайрыла кетейинчи. 0559 911 444 сандары кызматта. 0559 911 444 сандары. Боордо жана жировой гепатоз деп айтып коюшат го. Буга ошол холестериндин кандайдыр бир тиешеси барбы, жокпу? Негизи жакшы суроо бердиңиз. Ушул биздин денебиз бир чоң заводтой болгон үчүн такай бул ушул себептен же ушул зыян берет, ушуну дарыласак баары жакшы болуп кетет деп айта албайбыз. Анткени организм бири-бири менен өтө тыгыз системада байланышуу да. Ошондуктан бул гепатоз болгон бейтаптарды байкай турган болсоңуз, көбүнчө туура эмес тамактануу кылган болушат, жана андан сырткары чоң массасы болгон болушат. Мисалы, веси чоң болгон болот. Жана ушул ичтеги болгон жировой ободок деп коебуз, ушул май депосу көп болгон болот да. То есть бул негизи метаболический проблема деп коебуз. Ушул биз жеген азык-түлүк тамак ашыбызга жана кылган кыймыл аракетибизге байланыштуу болот. Азыркы заманда эми билесиз, кыргыздар илгери эми ушул аңчылык кылып, баягы мал кайтарып, тоого, жайлоого чыгып, кайра келип кыймыл аракет жасап жүргөн болсок, азыр баарыбыз жакшынакай офистебиз же ушул алдыбызда машина бар, маршрутка бар, мурдагыдай көп баспайбыз. Ушул гиподинамия, то есть аз басуу түзмө-түз таасирин берет. Анан ушул жировой гепатоздун немелери дагы көп болот да, себептери. Дароо эле ушул холестеринден же ушул жегенден деп айта албайбыз, бирок ушулар топтолуп 2-3 факторлар бир нерсеге алып келет да. Ошол учурда албетте бул туура эмес тамактануу, анткени азыр биз кандай ар түрдүү бейтаптарды же жарандарыбызды сурайлы, баардыгыбыз эле борсокту жакшы көрөбүз. Каалаган ушул азыркы кафе, ресторанга барайлы, ар биринде борсок беришет. Мисалы, даптаяр борсоктор бар. Борсок менен болгондо да каймак кошуп атпайбызбы? Каймак сурайбыз да. Аны жакшы билебиз баарыбыз. Же ошол эле нандарыбыз, кандай даамдуу сонун нандарыбыз бар. Эми азыр ушул шаарда, Бишкекте айрыкча кофейня модасына кирип атат. Кофейняда кирсеңиз толтура булочка, эклер, ар нерсеси бар. Бунун баары легко усваиваемый углевод деп коет. Эми биз үчүн
жеңил алуучу энергия да, мындайча айтканда. Мурдагыдай көп кыймылдабайбыз, анын баарын күйгүзө албайбыз. Ошол себептен ушунун баары эң алгачкы себептери ушул биздин жеген нерсе азык түлүктөрүбүз деп ойлойм да. Жогоруда сиз айта кетпедиңизби, кан кайсы жерден көп жүгүрсө ошол жерде холестерин көбүрөөк топтолот да, жана стенкалар деп коебу, засорять булгай баштайт депчи, ичкерте баштайт деп. Инфаркт жөнүндө сурагым келип атат да, тиешеси канчалык болушу мүмкүн? Илгери ушул билимдер өнүгүп, изилдөөлөр жасалганга чейин көбү ушул инфарктты ошол биз жеген майлуу нерселерден деп ойлошкон. Андан соң ушул холестериндин фракцияларын изилдеп чыккандан кийин ушул жакшы холестерин, жаман холестерин, жогорку ылдый деп билгенден кийин ушул химиялык процесстерди дароо жакшыраак тереңирээк изилдеп чыккандан кийин статины деген препараттар бар. Ошол түзмө-түз холестерин жана анын фракциясына влиять эткен. Андан сырткары питание деп туруп, ушул углеводный обмен экенин аныктап чыгышкан да. Ушул врачтар, бүт ушул коомдуктар. Анан бүгүнкү күндө ушул адам баласында 3 түрдүү обмен болот: жировой, май, белковый, ушул биздин тырнак, чач, бүт организмибиз, и углеводный. Ушул биз көбүнчө адам баласы углеводдон энергия алабыз, ошону күйгүзөбүз көбүнчө. Анан алгачкы айтып кеткендей эле ушул кан тамырда жүрөккө кандай ушул инфарктка влияние берет дей турган болсок, жүрөктүн кан тамыры өзгөчө кан тамыр, анткени жүрөктүн эти булчуңу ар дайым мындай согуп турат да, кысылып кеңейет. Ошол себептен бул кан тамырлар кан менен камсыздангандан сырткары еще и ар дайым движениеде болуп турат. Бул кошумча бир риск фактор да, өзүнчө геометрия, ушул физика жагындагы карай турган болсок. Анан ушул холестерин фракциялары ошол дубалына топтолуп кан тамырды ичкерткенде, ушул 70ден көбүрөөк пайыз ичкергенде сөзсүз түрдө ал кан тамырды ачыш керек, кеңейтиш керек, же ушул ачык операция маселелер калат. Бирок ошол холестериновый бляшка деп коебуз, 30-40%тен көбөйүп баштаганда ушул ар бир кан тамыр өзүнүн дубалынын эластичность деп коет, жанагы жумшактыгын жоготуп карт болуп баштайт. Анан жанагы жүрөк кыймылдап атат да. Ага кошуп дагы адам баласы эми тирүү адам эмоция көрөт, жинденет, бир оор нерсе көтөрө калат, же давлениясы көтөрүлөт. Ошол көтөрүлгөндө жанагы кан тамыр өзүнүн бекемдүүлүгүн, ушул жумшактыгын жоготкон үчүн жанагы карт бляшка лопается дейт орусча, карт кадимкидей баягы бизде жарага окшоп сынат дагы, ошол жерден кан агат. Биздин ичибизде ансы деле кан жүргөн үчүн ошол жерге барып туруп топтолуп улуп туруп тромб болуп калат да. И ошентип адам инфаркт алат. Бар экен да тиешеси демек. Түзмө-түз тиешеси бар инфарктка. Холестеринди адам негизи байма-бай текшерип, мынчадан ашпашы керек, мондай болуш керек деп турабы бизде? Текшерилгендер барбы? Жакшы айттыңыз, негизи бар. Бүгүнкү күндө биздин бейтаптар деле эми ушундай радиого сиз жакшы эфирлерди кыласыздар, интернетти карайт, жок ушул инстаграмдан байкап калат, же бир тууганы бир нерсе болсо ал дагы өзүн текшерип баштайт, билесиз го, кыргыз көргөнүн кылат деген. Деппи? Кыргыз көргөнүн кылат дегендей, бирөө келсе артынан 5-6 туугандары дароо келишет да, ошон үчүн бул дагы жакшы бир жагынан. Негизи эгерде норма болсо, бир жылда бир ар бир жаран өтө турган чекаптан өтүп текшерип койсо болот. Бул жерде жашаган регион, жерине карата, анан жеген тамагына карата дагы мамиле кылыш керек. Анткени күндүгө той боло берсе, күндүгө жумасына 2-3 жолу тойго барып, тууган урук тааныштары көп болсо, анда бир жылда бир текшерүү бул дагы азыраак болуп калышы мүмкүн, жарым жылда бир балким. Анткени мисалы Италия эли же ушул Европа эли аларга бир жылда бир жетишиктүү. Бирок кыргыз элин билесиз, бизде эмне көп, тойгона көп. Күндүгө тууган күн, шерине, той, бирөөсүн ойлош керек, тууган күн болуп калды, дагы кудаларды сыйлаш керек. Ошол себептен биздикилер 6 айда бир текшерип койсо болот. Анткени эч зыяны жок, кан тапшырабыз, кадимкидей чекап катары көрүшүп койсок болот. Анан норманы айта турган болсок, баары жаттап калбайт. Негизи эле бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ар бир анализди бергенде жанында референтный значение бар.
Анткени бул өтө маанилүү нерсе. Бул неден пайда болгон? Илгери баары эле определенный керектүү цифраларды билчү. Бирок бүгүнкү күндө ар түрдүү реагенттер бар да. Ошого карата ошол лаборатория өзүнүн реагентине карата өзүнүн нормаларын берет. Бирок эгерде бир гана холестеринди айта турган болсок, анда 3-6 чамасында болуш керек. 3 менен 6-нын ортосу, 5, 3-6дан көбүрөөгү жаман болуп эсептелет. 3төн аз ал дагы жакшы эмес. Негизи ушул диапазон 3-6 болуш керек. Бирок айтып кеткендей эле, сиз башында ушул жаман менен жакшы холестеринди унутпаш керек. Анткени биз холестериндин бир гана өзүн карай турган болсок, бул туура эмес да. Ушул фракцияларын дагы сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Холестериндин ошол эми биз жаман деп койбодукпу, бийиги, жогоркусу көп болгон себеби бул бир гана тамакпы же жашоо образы, зыяндуу адаттар, ошол эле ичимдик деген сыяктууларда таасир береби анын көп болушуна? Жакшы айттыңыз. Бул жака карай турган болсок, негизи 90% бул сөзсүз түрдө тамак. Анткени бул органикалык соединение айтып кеткендей боордо трансформация болот. И бунун пайда болуп болбошу түзмө-түз бизге тамак аш аркылуу келген элементке байланыштуу. Ал эми андан сырткары көңүл бура турган болсок, бул жерде албетте адамдын башка оорулары барбы жокпу? Сопутствующий заболевание, мисалы сахарный диабет, өзүңүз билесиз, ошол түзмө-түз таасирин берет. Анткени сахарный диабетте ошол углеводный обмен проблемасы бар. Андан сырткары жана өтү айтып кеттиңиз, өтү барбы жокпу, операция болунганбы бул пациент жокпу, ошол моменттер бар. Андан сырткары салмагы. Бирок салмак өзүңүз билгендей эле, эгерде карай турган болсок, жашоо образынан болот көбүнчөчү. Аз кыймылдаса каалайбы, каалабайбы салмак кошот. Уже ошол кошулган салмагы бизге риск фактор катары таасирин берет. Ошондуктан 70-80-90% бул албетте жеген нерсебизден, и 10% бул ушул риск фактор. Кошумча оорулар барбы жокпу, и жана ушул аз кыймылдоо сөзсүз түрдө бул жерде. Бул деле мисалы сиз айта кеткендей, бул так эле ушул фактор деп айтканга болбойт. Мисалы инфаркт, бирок бул один из факторов, маанилүү факторлордун бири. Один эң алгачкы, основной. Эң основной. Холестерин инфарктка, холестерин менен кан тамыр жабыркайт. Кан тамыр ошол жана айткандай лопаться этилет, то есть жарылат, ошол жерде тромбоз болот. Рахмат. Угармандарыбыздан суроолор келип калды, карап алалы, анан ары улантабыз. Саламатсыздарбы дейт. Саламатсызбы Айнур эже, сизге тунук эфир. Агай, саламатсызбы? Сизге дагы ийгилик каалайм. Сонун маалыматтарды айтып жатасыз. Сүйлөгөнүңүз абдан түшүнүктүү, так экен. Койдун сорпосун ичпеш керек, холестерин көп деп коюшат го, ошол чындыкпы дейт. Сурооңуздарга абдан чоң рахмат. Укканыңыздарга, убактыңызды бөлгөнүңүзгө. Жакшы суроо бердиңиз. Койдун шорпосун ичсе болот. Негизи айтып кеткендей эле, Аллах субхана таала биздин организмди ушундай уникалдуу жаратат. Эң жөнөкөй мисал келтирсек, 20 000ге жакын онкологиялык клеткалар, апоптоз болбой калган клеткалар пайда болот, бирок биздин иммунитет аны жеп коет десек болот, нейтрализация кылып коет. Ошондой эле адам эми жумасына обедке же эртең мененки тамакка же жумада бир жолу 2 жолу койдун шорпосу ичсе, ал эчтеке болбойт. Албетте. Бирок кечкисине мисалы ичсек, же буга чейин инфаркт болуп, же ушул атеросклерозу бар, сахарный диабети бар, көп салмагы бар адам шорпо жесе, конечно, сөзсүз түрдө ал пациент, ал бейтапка бул көз карашыбыз, то есть шорпо бербесек жакшыраак болот да. Анда тоок шорпо бериш керек, мисалы да. Бирок кыргызга шорпо бербесең өлүмгө тете деп ойлойм. Ошон үчүн эгер бир жумада бир жолу же бир жумада 2 жолу эртең мененки тамакка жесек болот. Анткени кечке чейин буну сиңирип коебуз. Туура айтасыз. Рахмат. Кийинки билдирүү, саламатсыздарбы? Сиздерге Кореядан салам. Кореяга келгени ден соолугум кадимкидей өзгөрдү, жакшы жакка оңолду. Кыргызстандан вечно өтүм ооручу, вечно давление болчумун. Бул жакка келгеним 3 жыл болду, жакшы болуп калдым. Мен ойлойм, күрүч болду окшойт деп каткырып коюптур. Жакшы. Кийинки, саламатсыздарбы Айнурак? Саламатсызбы агай? Абдан сонун маанилүү эфир болуп жатат. Менин дагы холестериним акыркы 3 жолу тең бийик деп чыкты. Менде дагы өнөкөт оору бар. Бул эми неден болушу мүмкүн билбейм. Бирок диета деди. Диета кармай албай атам. Диета дегенде столду айтып койду, бирок жакшы түшүнгөн жокмун. Жашым 62 жашта дейт.
ошондо сиздин сурооңузду түшүнбөй калдым. Кандай диета кармаш керек окшойт да, сурооңуз? Кантсек болот. Негизи эң туурасы, эң жакшысы бул бейтап же жараныбыз өзү караса. Бул албетте эми бүгүнкү күндө илгери диета болуп билинет эле, бирок бүгүнкү күндө диета деп анча көп колдонбойбуз. Диетаны ушул операция болгон бейтаптарга айтабыз. Анткени диета бул өзгөчө столдор, продуктылар менен. Көбүнчө биз эгерде бул жараныбыз үйдө эле ушул жүргөн болсо, биз туура тамактануу дейбиз, правильное питание. Эң жөнөкөй айта турган болсок, картошка жебеген аракет кылыш керек. Если 60 жаш, 60 ушул жаранга айта турган болсок, камырды жок кылсак болот. Сөзсүз түрдө кара нан, ак нан, сухарик, билбейм эмне, ушул ар түрдүү камыр болгон нерсе болбойт. Бирок бир жумада бир, обед маалында же бир жумада 2 жолу ашып кетсе, обед маалында же эртеменки маалда ушунчалык эле манты жегиси келип кетсе, колдонсо болот, же борсок жегиси келип кетсе. Анткени такыр деле жок кылып койсо болбойт. Анткени бул углевод алып түшүш керек денебизге, бирок көп эмес болуш керек да. Андан сырткары ушул кой этин, уй этин жана жылкынын этин жебестен балык, индюк и тоок эти, ак этке өтүш керек. Эң эгер ушундай жеңил бат айта турган болсок, ушул теория. Ал дагы жардам бербесе, анда уже ошол статин дарысын кардиологдон назначение алып, бирок анализдерди тапшырып, анализдин контролунун астында ичиш керек ал дарыларды. Холестеринди нормализовать эткенге бул? Ооба, анткени ушул боор ферменттерин дагы түшүрүп салышы мүмкүн ал дарыларчы. Кийинки билдирүүнү карап алалы. Ой, бизде көп экен. Кутман кечиңиздер менен окейчиктер, үй бүлөлүк радио силерге ыраазыбыз. Маанилүү, сонун, керектүү темаларды алып чыгасыңар. Ар бир эфириңерге рахмат. Айнура, мендеги суроом агайдан жакшылап жооп алып берчи дейт. Инсульт менен холестериндин кандайдыр бир деле байланышы болобу? Ошондо жакында жолдошум инсульт болду. Жашы 39да. Кайра болбош үчүн эмне кылыш керек? Ушул жөнүндө да сурап берчи дейт. Сурооңуздорго рахмат. Инсульттун көбүнчө бизде эгерде жеңил болуп турган болсок, 2 түрү болот. Бул геморрагический, анын себеби көбүнчө ушул кан тамырдын стенкасы, дубалы ичкерип кеткенде же давлениябыз өтө бийик көтөрүлгөндө жарылат дагы, кан чыгып геморрагический инсульт алабыз. Бул жеңил түрүбү же оорубу? Жок, жеңил оору жок. Өкө тең оору болот. Да, геморрагический 2 түрү болот. Геморрагический и ишемический. Ушул геморрагический кан тамыр жарылып, кан чыкканы мээге. Ишемический ошол кан тамырга бир нерсе такалат дагы, кан барбай калып туруп, ошол жер кадимкидей дарак кургандай кургап баштайт. Менин ошол жери. Ошол ишемическийдин себеби көбүнчө холестерин болушу мүмкүн. Себеби бизде ушул аорта деген кан тамыр чыгат жүрөктөн, эң маанилүү. Аортадан мээге сонный артерия деп коебуз, ошол кан тамырлар кетет. И ошол аортадан сонный артерия чыккан жерде кээ бир учурда холестерин бляшкалар менен жабыркайт, атеросклероз аорт деп ушко жазат. Ошол жерде холестерин бляшкалар болсо, үзүлгөндө, жарылганда жанагычы давление көтөрүлүп же кандайдыр бир механический воздействиядан дейли, барат дагы мээнин ички кан тамырына барып туруп, такалып туруп, ошол жерде ишемический инсульт кылат. Бул эжебиздин суроосуна жооп бере турган болсок, инсульттун түрүн билиш керек. Эгерде геморрагический болгон болсо, анда ошол КТ ангиография кылып туруп, кайсы кан тамырдан экен, себебин билиш керек. Бул аневризма деле болушу мүмкүн же давление үчүн болушу мүмкүн да. А эгерде ишемический болсо, анда ошол атеросклероз каеринде бар экен, ошону аныктап чыгыш керек. Рахмат. Кийинки Кутман кечиң менен балам, салам сага, мага айтып койчу, мен апаң көлдөн жазып жатам. Холестерин менен давлениянын байланышы барбы дейт. Давлениянын тура окудум окшойт. Холестерин менен давлениянын байланышы барбы дейт, көлдөн жазыптыр апа. Ысык көлгө чоң салам. Азыр күн ысык маалда ошол көл азыр конок басып атат го, конок. Аң сезимден кетпейт негизи. Холестерин менен давлениянын түзмө-түз байланышы жок. Бирөө метаболикалык органикалык соединение, бирөө динамический ушул денебизде циркуляция болгон мындай көлөмдүү объемная жидкость да. Бирок ушул давление көтөрүлгөндө бляшкалар айрылыш, то есть сыдырылышы мүмкүн. Жүрөк кан тамырында же ушул причина болуп калат экенде бул. Давлениянын көтөрүлүшү
причина разрыва бляшки, да, ошол бляшкалардын жыртылышынын себеби болот. Ошон үчүн давлениянын көтөрүлүшү холестериновый бляшканын дубалда топтолушуна, жарылышына себеп болот да. Кийинки билдирүүнү карап алалы. Саламатсыздарбы? Мен сиздерге көлдөн салам айтып жатам. 69 жаштамын. Былтыр гепатоз экенимди билдим. Андан тышкары давлениям дагы бар. Качан тапшырбайын? Менде дагы холестерин бийик деп чыга берет. Эмне кылсам болот дейт. 69 жаш бул өтө сонун жаш деп ойлойм. Анткени билсеңиздер керек, Кыргызстанда орточо санай турган болсок, эркек менен аялдардыкы ар түрдүү, бирок орточо 65, 68, 70ке чейин бул орто жашоо өмүрү деп эсептелет. Кудайым дагы өмүр берсин көп. Анан негизи жакшы ушул бүгүнкү күндө ар бир жарандын, ар бир бейтаптын тааныган врачы же кардиологу болот да. Биз деле мисалы үйдө азыр ушундай ысыкта, Бишкекте ысыганда кондиционер коебуз десек, өзүбүз коюшту билсек деле, бирок биз ошол кондиционерди чакырган мастерди чакырабыз. Ошондой эле азыр мисалы мен эфирден ушул дарыны ичиңиз деп койсом, бул туура эмес болот бир аз. Менин негиз жеткизүүчү маалыматым кардиологко кайрылып, ошол анализдерди тапшырып, ошого карата статиндин дозасын алыш керек. Бул бир. Анан жанагы эле туура тамактанууга, то есть эттин түрүн алмаштырсак болот, эң жеңили. Каймак жебегенге аракет кылсак болот мисалы. Ошол эле азыркы күндө соок, компот деген нерселер бар. Ошону ичпесек, ордуна суу ичсек мисалы. Ошол эле кичинекей нерселер эле чоң салым бериши мүмкүн да. Андан сырткары кардиолог жана анализди карап туруп, өзүнүн билген ошол статиндин дозасын берсе, 2 жума 1 айда, 2 айда ушуну нормага келтирсек болот деп ойлойм. Рахмат. Ардактуу угармандар, үн түшүрүп жөнөткөндөр да болуп атат. Түшүнөм, балким жазыш оор болуп жатат, бирок мен бул жактан үндөрдү уга албайм. Эгер сиз аябай мындай жооп алгыңыз келип турса, маанилүү СМС жазсаңыз, жазып коюңуз тамга менен. Жогоркуда угарманыбыз толуктап жазыптыр. Геморрагический инсульт, давление 180-200гө чыгып алды дейт. Негизи Нью-Йоркский ассоциация кардиологов бар, НИХА деген рекомендациясы. Ошол жерде давление нормалар болот, бирок эгер жаранга түшүнүктүү айта турган болсок, 140тан өйдө болгон давление жакшы эмес негизи. Бирок ар бир адамдын, ушул жер өтө маанилүү, өзгөчө давлениясы болот, өзүнө караштуу. Мисалы, жаш кыздар, жакшынакай давлениясы 90-60 менен эле жүрө берет. 160-170 болуп, алар үчүн ал давление норма. Же кээ бир гипертония оорусу менен ооруган жараныбызга давление 140-100 мисалы норма. Аны 120га түшүргөн аракет кылыштын кереги жок. Ошол цифрада кармаш керек. Бул бейтаптыбызда айтып кеткендей, геморрагический инсульт болгон үчүн себеби давление болуп атат да. Эгерде бул бейтап күндүгө дневник жазып, эртең менен кечиндеси давлениясын өлчөп жазып, давление дарыларын давлениясы көтөрүлбөйбү ушул кардиолог менен дозасын туура кылып туруп, өмүр бою такай ичкенде, мисалы, очки тагынган адамдар очкини постоянно кийет да, анткени зрениясы минус. Давление болгон бейтаптар, Кудайга шүгүр, бул оору, бирок контролируемая болезнь дейт да. Кээ бир бейтаптар давлением уже 120 же 130 жакшы эле болуп калдым деп ичпей коет. Жанагы организм унчукпай, анан 1 айдан кийин же жарым жылдан кийин ушундай 180-200гө берет. Менин кан тамырлары чыдабай жарылат да. Ошол проблема. Нормага салып туруш керек дайыма. Саламатсыздарбы? Атеросклероз деп айта кеттиңиз го. Бул адам деп тактап жазып коюңузчу, мен күтө турайын азыр. Саламатсыздарбы? Атыңыз ким болот дейт. Сизден сураган окшойт. Атым Айнура окуп аткан. Менин атым Абай. Абай Тортунбай. Агай, сизди кайсы жерден тапсак болот? Менин кичинекей балам бар эле, такыр көрүнө албай жүрөбүз. Жүрөгүндө кемтиги окшойт, кемтиги болуп калыптыр. Кемтиги бар дейт. Негизи башында айтып кеткендей, ушул Кыргызстандын эң башкы жүрөк хирургиясында иштейм. Лагвиненко токтогулунда жайгашкан жүрөк кан тамыр жана орган алмаштыруу илимий изилдөө институту. Окуп коюңузчу, суранычы дептир. Угармандар, силер бир суроо жазгандан кийин күтө туруңуздар. Эгер кайра кайталап жаза берсеңер, артка жылы берет. Ошон үчүн мен бул жерден окуй албай калам. Окуп коюңузчу дептирсиз, карап кетейин. Саламатсызбы байке? Атеросклероздон адам алжып калышы мүмкүнбү? Менин атамдын атеросклерозу бар экен, УЗИге тартты, бирок дейт. Анан ушундай диагноз коюшту, дарыларды жазды, бирок албай койду. Вечно баш ооруй берет. Себеби ушул болушу мүмкүнбү дейт. Атеросклероздон баш ооруй бериши мүмкүнбү? Сурооңузга рахмат.
негизи бул өтө кызык. Баш оорусунун себебин караш керек. Азыр мисалы жок дагы деп айта албайм, ооба деп дагы айта алам. Анткени айтып кеткендей ар бир бейтап өзгөчө. Бирок атеросклероз деп ушул УЗИден койгондо ошол кан тамырдын дубалынын өзгөрүшүн көрүп туруп чыгарат да врач. Атеросклероз өзгөрүүлөр бар. Бирок негизи ар бир бейтап бул атеросклероз менен дагы 60-70 жыл жашай алат. Же 5-10 жылдан кийин проблема чыгарышы мүмкүн ал нерсе. Ал атеросклероздун айтып кеткендей ошол бляшканын топтолушундагы түрлөрү болот да. Анан топтолгон жери дагы маанилүү. Баш оорушу ушул себептенби жокпу айтууга кыйын. Ошол кайсы жеринде атеросклероз? Аортанын өзүндө болсо, балким мелкий ошол кичинекей холестериндик бляшкалар учуп, мелкий ишемия берген үчүн баш ооруп атат балким. Балким бул бейтапыбыздын дагы давлениясы бар, баш ооруганын давлениясынан. Атеросклероз уже жашы канча, например, 50-55, 60тан өйдө болгонго жараша ошого карата дагы возрастной өзгөрүүлөр болот да. Ошон үчүн атеросклероз деп укканда эле коркуштун кереги жок. Жакшы кардиологко барып консультация алса, коркунучта эчтеке жок деп ойлойм. Бул ошо акылынан айнып калабы деген сыяктуу сурап атат да угарманчы, ошол нерсеге алып келеби деп. Сиз Альцгеймерге окшоштуруп атат окшойсуз, балким атеросклероз деп Альцгеймерге деп. Негедир мага ушундай ойлонду. Рахмат. Угармандарыбыздан дагы да болсо суроо күтөбүз. Жогоруда жазып атат, печатать дегендер бар, күтө туралы, жазыңыздар, анан агайыбыздан суроо жооп ала кетебиз. Жогоруда холестериндин көрсөткүчү бар деп айтпадыкпы, канча болгондо ал коркунуч жаратат бизге? Эгер цифра менен айта турган болсок, эң жеңил эсте калуучу бул 3 менен 6-нын ортосу десек болот. Норма, Бирок ар түрдүү айтып кеткендей лабораторияга карата ар түрдүү цифра болот. Эгер дагы да так айта турган болсок, 3-2-3-3, 6-3, 6-2-нин ортосу. Ушул 5-3-төн өйдө болгону бул высокий рискке барып атат адам дегенин билдиртет. 4-5ке чейин болгону жакшы. Не очень высокого риска болуп эсептелет да. Бирок жана айтып кеткендей деле жакшы холестерин бар. High density HDL деп жазылат, как раз high density lipoproteins деп. Бул высокого риска, липопротеины высокого риска. Жаманы бул очень низкой плотности. LDL болуп жазылат да, low density деп. Анын дагы показательдери, эгерде холестерин миллимоль на литр болсо, бул миллиграмм на миллилитр. То есть өзүнүн цифралары болот. Аял затка карата өзгөчө, эркекке өзгөчө. Мисалы, аял заттарда ушул жакшы холестерин, липопротеин высокой плотности көбүрөөк болот. И ошол балким эми такай ушул үчүн деп айта албайбыз. Балким ушул бир факторлордон болуп эсептелет. Аял заты эркек затына караганда салыштырмалуу инфаркт бир аз азыраак болот. Эми бул жерде такай буну айтыш да кыйын, себеби кээ бир өлкөлөрдө эркектер аялдарга караганда азыраак. Ошон үчүн бунун статистикасын жүргүзүү бир аз кыйын. Бирок ушул аял заттын организмдин өзгөчөлүгүнө байланыштуу липопротеин высокой плотности көбүрөөк болот, и это норма. Ошол себептен жана айтып кеткендей организм өзүн өзү тазалайт да. Ушул холестерин низкой плотности кан тамырга кошулуп жабыркашы дагы азыраак болот да. Сизди угатып мындай ой келип кетти да, балким бул мындай башкачараак угулушу мүмкүн суроо. Ушу холестерин менен рак клеткаларынын байланышы болобу, жокпу? Сурооңуз өтө татаал, бирок менин билимим жок бул жактан. Анткени такай бир жооп айта албайм, байланышы барбы же болушу мүмкүнбү деп айта албайм. Анткени бул негизи азыр айтып кеткендей биздин организм завод, боорубуз бир ушул перерабатывающий, кадимкидей ушул нефтезавод, жана бензин заводдор болгондой эле завод да. Холестерин бул метаболит. Например, любой баягы нефть алып туруп бензин чыгарат. Биздин дагы боор ушул жеген азык түлүктөрүбүздү алып туруп холестерин ушул бир метаболиттерден болот. Онкология бул уже клетканын механизми менен көбүнчө байланыштуу. Апоптоз нарушается эткенде онкологический процесс кетет да. Клетка өзүн уничтожать эте албай калганда процесс кетет. Бул жерде такай айтууга кыйын, анткени кандайдыр бир публикациялар же айтуулар, талкуулар болгон жок да бул жөнүндө.
Угармандарыбыз жазып бүтүп калыптыр. Карай кетели. Саламатсызбы? Кутман кечиңер менен мен сиздерге тунук эфир каалайм. Дайыма сүйүп угуп келем. Агайдын менен кантип байланышсам болот дейт. Жогоркуда айтып кеткендей, кардиохирургияга келсе болот. Айнура, кандайсың? Сага тунук эфир конок байке дагы абдан сонун сүйлөп береткен. Чоң рахмат. Гепатоз деп айта кеттиңер го. Ал негизи жок болобу, жакшы болобу, же аны операция кылыш керекпи дейт. Жакшы суроо берди. Баса бул жерде тилекке каршы мен гепатолог эмесмин. Анткени боор өтө мындай татаал бир орган да. Анан көп анализдери болот. Көп анализдерине карайбыз. Андан сырткары УЗИге дагы карайбыз. Гепатозду дагы байкаш керек. Азыр мисалы эгерде запущенный стадиялар дагы болот да, өзүңүздөр билесиз, ар түрдүү учурда билинген болот. Кээ бир учурда бул дарылоо эффект бериши мүмкүн. Кээ бир учурда уже чоңоюп, уже кеч аныкталган болсо, балким бир гана операция түрү менен кылынышы мүмкүн. Баса ушул унт электе жакшы жаңылык бар. Кыргызстанда 3 бейтап адашпасам, кыргыз-түрк клиникасында бизден ушул анестезиолог бригадасы дагы барган. 3 жаранга 3пү же 2 жаранга 3 окшойт. 3 жаранга пересадка печени кылышты. Жакын арада. 2-3 жумадай болуп калды го дейм. Гепатоз десе, операция десе азыр эстеп атам. Ушундай бизде жакшы жаңылык бар Кыргызстан үчүн. Баягы гепатологдордун айтымында, эгер ал өзгөрбөсө жөн эле коюш керек. Анан кайсы бир миллиметр көбөйүп, миллиметрден ашып баштаса жыгылбаш керек экен, баягы удар кылбаш керек деп өзүн сакташ керек. Мен ойлойм, бул жазган угарманын сөзсүз түрдө УЗИге өтүп, анан мурункусу менен салыштырып, мурунку УЗИңиз мененчи, анан өзүңүздүн ден соолугуңузга сак болгон баары бир жакшы го дейм. Ушул эле угарманыбыз кайра жазыптыр. Гепатоз рак болуп кетиши мүмкүнбү дейт. Болушу мүмкүн. Кээ бир учурларда жок, перерастать этпейт, ошого фактор риска бериш мүмкүн да. Фактор риска бериш. Дагы бир угарманыбыз жазыптыр. Соңку билдирүү, биздин саатыбыз өтө эле аз убакыт калды. Кандайсыңар дейт, саламатсызбы? Оке радиосу, мен сиздерди сүйүп угам, тунук эфир каалайм дейт. Чоң рахмат, Ысык көлдөн сиздерге салам дептир. Рахмат. Менин иним Кореяда көп жылдан бери иштеп келет. Эмне кылып дарыланыш керек экенин билбейм, бирок жакында УЗИге өтүн тапшырса, полип дептир. Мунун эмнеден десе, холестеринден дептир. Ошондой болушу мүмкүнбү дейт. Өттө полип экен, ошол холестеринден болушу мүмкүнбү деген суроо. Бул жерде аныктап караш керек, жашы канча да. Андан сырткары Корея эли өтө өнүккөн. Бул жерде байкап көрүш керек. Эгерде Кореяда уже жаран көп болгон болсо, ал албетте питаниясы туура. Балким түшүндүргөндө көрүш керек да, кайсы тилде сүйлөшүштү. Англис тилинде сүйлөшүштү же бейтап өзү перевод кылдыбы? Ушул моменттер өтө маанилүү да. Балким ал жерде айтыш мүмкүн, полип бар, холестериндин көбөйүшүнө келтирет деп дагы түшүндүрүшү болушу мүмкүн да. Же ушул полип бар, холестерин ар дайым бийик болуп, Кыргызстанда жашап, туура эмес тамактанып, ушул бийик холестерин менен жүргөн үчүн полиптер пайда болду, фактор риска түзмө-түз влияние берип, балким ушундай айтты да. Бирок мен ойлойм, операциянын кереги жок деп айтса керек, башкы этапта анализдерди тапшырып, байкап көрүш керек деп айтты деп ойлойм го дейм. Эмне кылыш керек болгону? Диета менен, азырынча диета жок, көрүш керек, размерлерин көрүш керек. Бул да сөзсүз түрдө размерин көрүш. Толуктап жазып койсоңуз болот, 152 сандары. Абай байке, кандайсыз? Баланын оозу көгөрүп, сууга түшкөндө үшүп кетет. Бул жүрөктөн болушу мүмкүнбү дейт. Оозу көгөрүп кетет дейт. Негизи эле көп бейтаптарыбыз, жарандарыбыз билет, ооз көгөргөндө ушул жүрөктөн деп. Анткени бул жерде түзмө-түз байланыш бар. Жүрөктөнбү же жокпу билгиси келсе, мама УЗИ өтүп койсо эле сразу билет. Эхо жүрөктү кылса, эхо кылса эле сразу билинет. Жогорку угарманыбыз жазды, 41 жаш экен, менимче 41 деп коюп турсуз. Аябай бат-бат жазып атат, жетишип калайын деп күтө турайын. 41 жаш дейт, 3 миллиметр дейт. Бул полип экен. Анда наблюдение кылыш керек го дейм. Жана чагым наблюдение кылыш керек, потом анткени бул эки жеринде экен. Впервые выявлен деп коет, эми табылды. Мен оюм боюнча буну наблюдение кылып байкап көрүш керек. Бирок сөзсүз түрдө ошол адистер менен консультация алыш керек. Анткени эгерде бул жерде таппай, ал жерде жашап, ал жерде табылган болсо, ошол адистерге да өздөрүнө бир айдан кийин же 2 жумадан кийин
көп врачтар өзүлөрү айтат follow up канча убакыттан кийин келиш керек, сөзсүз түрдө караш керек динамикасын. Мен угармандарыбыздан кечирим сурайм, СМС бөлүктү жаптым, анткени убактыбыз өтө аз калды. Абай мырза, мисалы менде холестерин бийик болсо кандай симптомдор болот эң эле алгач? Негизи Көп болсо. сиз сезе турган симптом деле жок. Мисалычы, вот мен холестерин көп, анткени жана айтып кеткендей, Кудай таалам бизге ушундай ден соолук берген, биз көп компенсация кылабыз да, сезбейбиз. Ошол холестерин кан тамырга топтоло берет, жылдар керек да, билиниши үчүнчү бул нерсе. Билингени уже топтолуп туруп кийин билингени бул инфаркттар, азыр айтып кеткендей, ошол эле боор оорулары болушу мүмкүн да. Ошол анализдерди тапшырып караганда билинип калат. Кандайдыр бир бейтап же жаранды сурабаңыз, кантип билдиң холестериндин көп экенин десеңиз, анализ тапшырдым. Неге? Жүрөктү көрсөткөнү бардым эле, кардиологко давленияны текшергени бардым эле, ошондо анализ тапшырды эле деп, бир дагы жаран жок, ушундай болдум эле, холестерин көбөйдү эле деп билген жок да. Баары анализ тапшырып билип калышат холестерин көбөйгөнүн. Бул эмнени айтат? Значит, биз аны сезбейбиз деле да, компенсируем. Мен ошол эфирге даярданып атып, негизи эле баягы ден соолук жаатында көп эфир алып баргандыктан, чет элдик адамдардын баягы бир нече авторлор жазган энциклопедиясын окуп атам. Анан ал жакта баягы мисалга келтириптир да, Азия эли холестерин десе бул нормально, баарыныкы эле ушундай деп кабыл алат. Европага алсаң катастрофа катары кабыл алат депчи. Анан окуп атып деп койдум. Бизде чын эле, менде баягы жакындарымдан сурап, сенде кандай десем, мурун тапшырдым эле, көп деди эле, баарыныкы эле ушундай дейт, это нормально деп кабыл алат экен да. Бирок карап отурсаң, ошол биз нормально деп эсептеген нерсе акырындык менен кыйынчылыктарга, ден соолугубузда көйгөйлөргө алып келет ошондуктан. Анда Абай мырза, сизге соңку келиңиз, өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып кетиңиз, андан кийин биз эфирди жыйынтыктайлы. Рахмат сизге чоң ушул эфирге чакырып конок кылганыңыздарга, бүт окейчиктерге, Көлдөн көп суроолор берди, бүт бизди уккан радио угармандарыбызга. Негизгиси сиз каалаганым бул албетте ден соолук. Анткени ден соолук менен заман бул эки ресурс, биз эч качан толтура албайбыз. Бизге ушул эфирде убактыңызды бөлгөнүңүзгө жана бизди уккандарга, жарандарыбызга рахмат. Анан эң негизгиси ден соолугуңузга бекем болуңуз, кечкисине камырлуу тамак жебеңиз. Жарардабы? Чоң рахмат. Биз болсо достор, эфирдин саатын жыйынтыктап жаап жатып, баарыңыздарга тунук эфир каалайм. Тунук эфирден бекем ден соолук каалайм. Алдыда музыкалык чыгармалар сиздердин маанайыңыздарды көтөрүш үчүн кызмат кылат. Мен ойлойм да, баягы дени сак денеде, дени сак рух жашайт деп коет го. Анысы кандай, биз канчалык өзүбүздүн психологиялык абалыбызга көңүл бурбайлы, бирок денебиз аксап турса, анда бул баары бир минус болуп калат да. Эгер тескерисинче кылсак, бул дагы баары бир минус. Ошондуктан баягы саламаттык сактоо уюму дагы акыркы жылдары өзгөртпөдү өздөрүн. Ден соолук бул үч тарапта тең, дени сак болуу депчи. Физикалык жактан, эмоционалдык жактан, анан биздин психологиялык абалыбыз деп. Анысы кандай, дал ушул үч жаатта тең. Дениңиз сак болуш үчүн өзүңүздөрдү караңыздар, өзүңүздөрдү аяп, өзүңүздөрдү сүйүңүздөр, оорубаңыздар. Жатар маалында колдон келишинче эң эле кедей адамдай тамактанганга аракет кылалы. Эртең мененки тамакты эң бай адамдай тамактанганга аракет кылалы. Ошондой кылуу менен биз өзүбүздүн жашоо образыбызды өзгөртө алабыз. Жакындарыңдын арасынан, тааныштарың арасынан адамдар мындай катуу оору менен, мындай оор оору менен ооруганда, кече биз кошунабыз өтүп кетти. Түнкү 2-ге чейин борсок бышырып жүрдүк. Бүгүн уйкубуз канбай, чала уктап, түнкү 2-3-кө чейин мал союп, борсок бышырып жүрдүк. Анан карап туруп аябай таң каласың да, адам бүгүн бар, эртең жок. Эмне себептен ушул оору? Ал ооруну алдын алса болот эле да. Ал ооруга каршы чара көрсө болот эле да. Анан жапжаш адамдар өтүп кеткенин көргөндө кадимкидей ичиң ачышат да. Ошондуктан келиңиздер, сапаттуу жашоого умтулалы, сапаттуу өмүр сүрөлү. Бул биздин колубузда. Сизге дагы чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайм. Бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу жүрөк хирургиясы жана орган алмаштыруу илимий изилдөө институтунда рентген хирургия бөлүмүнүн башчысы Турдубаев Абай Кубанычбекович болду. Келип бергениңизге рахмат. Эмне себептен рентген хирургия бөлүмү деп аталат? Анткени биз кан тамыр аркылуу операцияларды жасайбыз, мээден баштап бутка чейин, рентгенди колдонобуз ошол учурда. Ошон үчүн рентген хирургия деп. Түшүнүктүү. Рахмат. Достор, баарыңыздарга кутман кеч каалайм. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Кайрадан амандашканча.